Менде мындай суроолор. Өкмөттүн алкагында комитет по реформам болобу? Өзүнчө структура деп сурап жатасыз го дейм. Ооба. Аны биз как рабочий орган катары өзүбүз түзөбүз. Бирок андай өзүнчө бир айлык алган андай орган болбойт. Себеби Садыр Нуркожоевич ноябрь айында айтканда комитет по реформам болот деп. Ошого ал- жаш кадрларды алып келебиз деп. Жок, ал мына биринчи кадам башталды да мына. Башталды. Экинчи суроо. Электротарифтер кандай болот ушул жылда? Өсөбү? Төмен болобу? Тарифтер боюнча мына энергетикалык реформа жаатында муну биз баарын тактап чыгып анан айтабыз. Азырынча белгисиз. Азырынча өкмөттүн токтому бар, ошол токтом иштеп атат. Ушул жылда өсөбү? Мен азыр аны айта албайм. ГРС калабы? Себеби шайлоо алдында мына азыр базаны тияка бияка чөйдүрүп бир мамлекеттик органга берип бул туура эмес го өзү. Дастан Далыбаевич, ГРС калат да, бирок ал өзүнчө министр болбойт да. Минюска кетет, Ну, бир структурага барат. Аны азыр тактайбыз. Оптимизация канча ай болот? Эми билесиз азыр ликвидацион комиссиялар түзүлөт. Ушул министерстволор жойулганча, жаңы министерстволор азыр күчүнө киргенче бир топ эле убакыт кетет да. Дастан Далыбаевич, эң негизгиси элге кызмат көрсөтүү структуралары биринчи иретте жумушун токтотпой, кайсы структурага өткөнүнө карабастан жумушун аткарыш керек. Тоскоолдуктар жаралбаш керек. Экинчиден, мөөнөтү боюнча биз муну канчалык кыска мөөнөттө аткарсак, ошончолук мына сиздер талап коюп атасыздар, бирок албетте муну жасаш оңой эмес. Объективдүү, субъективдүү тоскоолдуктар жаралат, бирок саясий эрк менен мына урматтуу президентибиз өзү колдоп турганда, эл күтүп жатканда, сиздер колдоп турганда биз муну ойлойм, ушул күчүбүздүн жетишинче тез жасаганга аракет жасайбыз. Министрлер, талапкерлер эми көбүнчө мамлекеттик кызматта иштеген, тажрыйбасы бар булардын. Бирок ошол эле кезде Садыр Нуркожоевич айтканда, конкурс болот. Силерде кандай конкурс болгон? Кантип тандагансыңар талапкерлерди? Эми мына урматтуу президентибиздин алдыңкы эң оболку 5 жарлыгынын бирөөндө кадр саясаты боюнча жарлыгы указы жарык көрдү. Баарыбыз таанышып чыктык. Азыр эми мына мыйзам долбоорлору мамлекеттик кадр кызматы тарабынан сунуштар даярдалып жатат. Ушул жерде баягы конкурс маселелери, кадр тандоо маселелери өтө кылдат бир иш аракеттер менен өтөт деп мен ойлойм. Министрлер конкурстан өткөн эмес, Бул министрлер саясий кызмат, бирок буларды эле мына биз кече макулдашып, ар тараптуу жактан талдап, тактап, албетте татыктуу кадрлар киришин биз макулдашып туруп анан чечтик. Артем Эдуардович, я хотел вам задать, вы все-таки в прошлом правительстве были. Вот 6 декабря 2020 года правительство заключило меморандум с компанией Fortescue Future Industries, FFI. Вы знаете об этом меморандуме? О том, что недропользование много будет передаваться этой компании? Александр Долобаевич, 6 декабря правительство такого меморандума не заключало. Не подписывало. Во всяком случае, я его не подписывал, это точно. Все, не было, да, такого? Потому что очень много... Может быть, на уровне, потому что мы искали этот документ в правительстве, честно скажу, я его не нашел. Может быть, кто-то его подписал, но или в рамках агентства по инвестициям. Но правительство таких меморандумов не подписывало. Хорошо. Вообще не подписывало. Улукбек Асамединович, менде бир топ сунуштар бар да. Биз дайыма эле айтабыз го, каражат бизге керек. Мына, биринчи реформа бул салыктык реформа болуш керек да. Ким кандай кирешин таппасын, ким болбосо, ушул жаран же юридикалык жак болобу, салыкты төлөш керек. Бирок ошол кирешеге жараша, ишкерликке жараша, бүт бары 10% төлөбөй, хотя бы 1%ды, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мейли кирешин тапса 0,5%, бирок бир принцип болуш керек да, салыкты бүт бары төлөш керек. Бул бир. Экинчи сунуш. Мамлекеттик массалык маалымат каражаттар бизде бюджеттен $8 миллион жыл сайын алып атышат. Чыгаша. Биз ошолорду сатсак, кыскартсак, ушул жерден кирешени тапсак болот да. Үчүнчү,
мамлекеттик кайтаруу кызматы СГО ушул жерде дагы реформаны кылса болот да. Эми экс-президенттерди кайтарып эмне кылабыз? Жөнөкөй адамдардай жүрсүн, жарандардай. Эч кимди коркпой, качпай турабы? Канча киши аларды кайтарат? Мына 4-чү меники сунуш. Мына Өзбекистан техникалык конопляны өндүрүш катары ушундай көрүп атат да. Техникалык конопляда бангизат жок, наркотический средства жок да. Эмнеге биз ушундай кыла албайбыз? Ушуну карап көргүлө да. 5-чи болсо, мына биздин автопарк өтө эскирип атат. ЕС алкагында мына биз кирдик, бажылар өстү, жаңы автоунаалар кирбей калды. Бирок ошол эле кезде бизде 10 рульдук автоунааларга тыюу салынган. Давайте вот ушундай хотя бы машиналарга биз жаңы машиналарга уруксатты берели. Бул жерден хотя бы бажыга, каттоо мамлекеттик кызматка ушундай акчалар түшсө болот. Бул менин сунуштар, кандай дейсиз? Дастан Далабаевич, сиз абдан чечкиндүү сунуштарды айттыңыз. Мына бирдиктүү салык боюнча айттыңыз, единый, туурабы? Госзакупка боюнча айттыңыз, мамлекеттик кайтаруу боюнча СГО. Анан эми конопля боюнча мен билбейм, аны мен сизге кошула албай да калышым мүмкүн. Бирок техникалык конопля мен эми такталайынчы, бул бангизат эмес. Эми муну тактайлык, мен мындай сизге аз так жооп бере албайм. Алексиз кой, кошуналар кылып атышат уже. Аны эми тактап жооп берелик. Ал эми муну автопарк боюнча муну ойлонойлук. Эми негизинен аябай жакшы сунуштарды айттыңыз. Бул боюнча сиз менен дагы мындан ары дагы такташып иш алып барсак. Бирок өтө керектүү сунуштарды айттыңыз да. Мына госзакупка боюнча айтсам, мамлекеттин бюджетинин 3/1%, 3/1 бөлүгү госзакупка кетип атат да. Азыр айтпадык, мына энергетикадагы ар бир компаниянын өзүнүн сатып алган госзакупка. Эми мындай караганда бүгүнкү күндө ар бир райондук больница өзү сатып алып атат да. Дары-дармекти баары. Ушуну деле бир тартипке алып келсек деген ой бар. Лекарстваны бир жерден сатып алынса, средства индивидуальной защиталарын даярдыктары боюнча запастары, ошондо бизде бир комплекстүү иштер жүрө беле деп ойлойм да, ушу система госзакупка. Улукбек Асамидинович, эми бизге жарандар кайрылып атат. Муну премьер-министр кылып алгыла, муну министр кылып алгыла. Эми бизде президенттик башкаруу күчүнө кирелек, бирок уже башталды да. Бир киши азыр бүт барына жоопкерчиликтүү болот. Сиз жоопкерчиликтүү болосуз, катаны кетирсиңиз. Ошол бир киши президент катаны кетирсе, сиз дагы как мальчик для битья ушундай эле жоопкерчиликтүү болосуз. Аны мен ойлойм, сиз дагы сезесиз. Эми бирок биз жоркенеш, конечно, как Герасим на все согласен, биз колдоп беребиз сизди. Колдоп беребиз. Бирок мен айткандай бизде сүрөтчү бир, сүрөтчү бүт барына жооп берет. Рахмат. Рахмат, Дастан Далабаевич. Сунушуңузду эске алабыз.